Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Hurmattуу мекендештер, мусулман бир туугандар, биз Аллах Тааланын ыйык Куранында бизге кайрылып, "Фальяттавафу ал-байтил атиq" байыркы үйдү, Каабаны таваф кылгыла деген буйругуна моюнсунуп, азыр сиздер менен темал Каабаны айланып таваф кылып аткан кезибиз. Бул Кааба чындыгында байыркы, эң бир эски, мурунтан келген биринчи мечит, Аллахтын үйү десек болот. Адам алейхисаламдын доорунан бери келаткан. Ал эми жаңыланып курулганы Ибрахим алейхисалам жаңы кылып курган Каваиду Ибрахим. Ибрахим алейхисаламдын коюп кеткен фундаменти үйү курулган. Тагыраак айтканда Аллах Таала кургула деген Аллахтын буйругу менен Ибрахим алейхисалам баласы Исмаил экөө Каабаны курушкан. Мына ошол курган жердин ордундай кылып Меккедеги Курайш урусу пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын катышуусу менен экинчи ирет жаңылап курулган. Аллах Таала насип кылган экен, биздин Кыргызстандан келген зыяратчылар, умрачылар менен, башкача сөз менен айтканда, дүйнөдөгү эң бактылуу адамдар менен биргеликте ал Рамазан айында дагы умра амалын аткарып Каабада зыярат кылып келаткан учурубуз. Азыр биз умра амалын аткарып атабыз. Каабанын жанында айланып, умра амалынын экинчи фарзын аткарып атабыз. Биринчи фарзы мындай эхрам кийимдерин кийип туруп, эхрамга ниет кылып кирүү, бул биринчи фарзы. Экинчи фарзы мына ушул Каабанын айлануу, бул экинчи фарзы, 7 жолу айлануу умранын экинчи бир фарздарынан келет. Бул Каабаны айланыш чоң ажылыкта дагы фарздын катарына кирет. Эми таваф кылуунун кээ бирки шарттарын, зарыл маселелерин айта турган болсок, бул жерде Каабага кирип таваф кылуу, пайгамбарыбыз айткандай, таваф бул намаз сыяктуу, бир гана мында сүйлөгөнгө, басканга уруксат берилгендер. Намаз сыяктуу эле дарат алуу важип эсептелинет. Анан дарат менен айланат. Анан экинчиси таваф кылып аткан учурда Аллах Таалага дуаларды кылып, дуалардын сүннөт кылынган дуа "Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар". Аллахым мага бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы жакшылыктарын бергин, тозок азабынан сактагын деген дуаны көп кылып кырылат. Эгер миллиметр кылып айта турган болсок, мына жерде рукнул ямани, мына бурчек, ямани бурчеги деп аталат да. Мына берки бурчегичи. Ушул ямани бурчектен баштап наркы бурчеги Хаджарул Асвад, кара таш турган бурчекке чейин ушул "Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар" деп айтуу бул сүннөт амалдарынан. Мына Хаджарул Асвад турган чек белгилүү болуш үчүн мына бетте жашыл чыракты дагы койгон. Эгер умрага жакында келем деген адамдар белги кылып көрсө болот мына. Бул жашыл чырак Хаджарул Асвадтын тушу, кара таштын тушу. Мына бурчекке тушталып коюлган. Бул жерге келгенде колду көтөрүп "Бисмиллахи Аллаху акбар" деп айтабыз. Эгерде биз Каабадан алысыраак жерде жүрүп аткан болсок, "Бисмиллахи Аллаху акбар". А эгерде шарт болуп, мүмкүнчүлүк болуп, кара таштын алдына жеткен болсок, колубузду тийгизип "Бисмиллахи Аллаху акбар" деш сүннөт амалдарынан. Азыр тилекке каршы адамдын көптүгүнөн, анан негизи эле Хаджарул Асвадка жакындоо мүмкүн болбогондуктан алыстан эле кол көтөрүп "Бисмиллахи Аллаху акбар" деп өтөбүз. Андан кийин ушул чектен баштап бир айланып келгенде, кайра ушул жерге жеткенде бир деп эсептелинет. Мына ошентип 7 ирет айланганда, айланушул жерден 7-чисине жетип "Бисмиллахи Аллаху акбар" деп койгондон кийин таваф деген амал бүттү. Анан бир аз басып мына жерде жылтырап турган жер Макам Ибрахим деп аталат. Мына тегеректен турат да, сары алтындан ширеленген, как эме катары, минбар катары жасалган жер. Бул жерде Ибрахим алейхисаламдын бутунун кадам изи турган ташты ушул жерге алып келип сакталган. Ушул тушка келип 2 рекет намаз окуу, тавафтын намазын окуу бул сүннөт амалдарынан
Kээ бир алымдар сүннөтү муаккада дейт. Негизи тавафтан кийинки окулган 2 рекат сүннөт. Муну окуу сооптуу амалдардан токус бир өтө бир зарылчылык менен окулбай калса эчтеке эмес, бирок негизи окуу шарттарынан десек дагы болот. Ошентип бүтөт. Ал эми мына жамгыр суусу түзүп атат го. Мултазим деп коет мунучу. Бул жер айырмачылыгына карасаңыздар, азыр көп адамдын көптүгүнөн көрүнбөй калат. Бурчек деген нерсе жок будачы. Себеби мына эки бурчек Ибрахим алейхиссаламдын курган бурчек эмес, Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил курган бурчек береракта. Ал жерде мындай белге катары, решетке катары же болсо мындай така катары кылып тоскон береракка мына жашыл чырактар турат го. Эмнеге мындай болуп калгандыгынын себеби Меккедеги Курайш экинчи ирет буну курганда башкадан адал болгон акчаларды гана иштетебиз. Арамдан табылган акча Кабаны курганына иштетилинбейт. Каба деген. Ошол шарттар менен келгенде адал акчасы жетпей калып, толук түрдө курулбай калган бул Кабачы. Тагыраак айтканда, Ибрахим алейхиссалам кургандай болбостон, мына азыркы биз көрүп турган көлөмгө чейин курулуп, дагы берирак чозулуш керек эле. Толук түрдө курулушка акчалар жетпей, ушул менен токтотуп койгон. Азырга чейин ошол курулган бойдон турат. Берки кемтик жактарын белги катары койгон. Иншалла мындан нарагы бүтпөй калган жагы дагы өзү Кабанын территориясы болгондуктан белги катары гана коюп койгон. Ошондуктан берки эки бурчеги белгисиз калган. Ал эми мына биз азыр келип калдык. Кийинки бурчек Рукнул Ямани деп коет. Ямани тараптагы бурчек ошол Ибрахим алейхиссаламдын доорунан бери анык болгон бурчек. Ушул бурчекти кармаш бул мустахаб амалдарынан жана ушул бурчектен баштап мен жана эле айтып өткөндөй наркы бурчек Хаджарул Асвад турган, кара таш турган жакка чейин Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан деген дуаны кылуу мустахаб. Анан таваф кылып аткан учурда андан башка дуалар дагы кылынат. Аллах Таала баарыбыздын жүрөгүнө иман салсын, адашуучулардан кылбасын, элибизге, жерибизге, мекенибизге тынчтык берсин. Баарынын жүрөгүнө иман салсын. Ар бир мусулманмын деген адамдар ушул жерге келип, Аллахтын үйүн зыярат кылып, тоодой, Ухуд тоодой соо алсын, жүрөктөрүнө бекемдеп иман алсын деп, андан башка кандай жакшылык дуалар болсо, ошолорду айтып кылуу бул жерде шариатта бар болгон нерсе. Негизинен ибадат иштер аткарылып атканда кылынган дуалар кабыл. Жана ошону менен бирге айрыкча иман көтөрүлүп турган учурда Аллахка ибадат кылып атканда дуалар кабыл. Ошондуктан бул жерде кандай дуа болсо кылынат. Азыр биз камера тартып атканда бир араб бир тууганыбыз биздин камера тартып атканыбыздагы туура эмес көрдү, эме депчи. Азыр ибадат кылбайсыңарбы, камера тартып атасыңар депчи. Бизди жөн катар эле көрсөтөт деп ойлоду окшойт. Азыр мени экрандан көрүп тургандар деле ошентип ойлошу мүмкүн. Биз 3-чү ирет умра кылып аткандыктан келгенден беричи атайын сиздер үчүн бул ибадаттын ичинде көрсөтүүнү туура көрдүк. Бисмиллахи Аллаху акбар. Хаджарул Асвадтын тушуна келдик. Биздин азыр тавафыбыз бир экинчи круг айлануубуз бүттү да. Айтайын дегенибиз, биз сиздерге умра ибадатын ичинен көрсөтүп берүүнү туура деп көрдүк. Ошондуктан камера тартып атабыз. Элдер эмнеге тартып атасыңар деген негатив комментарий же болбосо негатив көз караш болсо туура түшүнүшөсүздөр. Биз сиздерге умра амалын ичинен тартып көрсөтүүнү туурараак көрдүк. Себеби алып карап көрсөк, бардык иштерди колдон келишинче видео менен түшүндүрүүгө аракет кылдык, бирок биздеги шарият ибадаттарынын көпчүлүгү видео менен тартып түшүнүксүз болуп калгандыктан аз болсо дагы аракет кылдык. Сиздер аркабыздан али келе турган умрага келем деген бир туугандарыбыз көп. Кандай амал аткарылат, кайсы жерде кайсы дуалар кылынат, теги эле Кабанын жанында кандай сырлар жатат, кайсы нерселер кандай болот, буларды биз маалымат берип өтөйлү деген чечим кылдык. Шейх Абдусамат экөөбүзчү. Себеби биз ар ай сайын группа алып келебиз умрага. Алып келгенде көпчүлүк түшүнбөй кыйнайт. Анан сапарга чыгыштан алдын көпчүлүктүн суроосу ушул болот: бизге бир видео аркылуу көрсөтчү,
кайсы жерде кандай кылышыбыз керек деген суроолорду узатат. Ошолорго жооп катары биз бир видео тартайын деп кайрылтабыз. Ошол таваф кылып видео тартып атабыз. Сиздер туура түшүнүшөсүздөр. Бул видео сиздер үчүн сабак болуп калсын, бир түшүнүк болуп калсын. Жана ошонун ичинде эле биздин ибадатыбызды бир сыйра көрүп баалап коесуздар. Аллах Таала сиздердин да кылган ибадатыңыздарды бизди дагы кабыл кылсын. Анан улай сөздү улай кетебиз ибадатта. Рамазанда кылынган умра башка айларда кылынган умрадан караганда сооп жагынан артык. Анткени Рамазанда кылынган умра пайгамбарыбыз менен ажылык кылганга барабар. Пайгамбарыбыз айткан: Рамазанда умра кылгын, анткени Рамазанда кылынган умра мени менен ажылык кылганга барабар деген. Азыр биз Рамазан айында турабыз. Биз менен келген умрачылар Рамазан айында келип умра кылышып атат. Пайгамбарыбыз менен ажылык кылгандай эле иншалла сооп болду. Ал биз мурда айткандай эле ажылык кылып калгандай эмес. Ажылык кылды деген эсеп эмес. Ажылык кылгандар кандай сооп алса, ошондой барабарында сооп алды умра кылгандар. Ал эми ажылык милдети сөзсүз түрдө ар бир адамдын мойнундагы милдет, сөзсүз түрдө өмүрүндө бир жолу келип ажылыгын аткаруу шарт. Ал эми умра биринчи ирет умра кылуу важип, ал эми экинчи андан көп өткөн ошол сүннөт, мустахаб амалдардан болуп калат. Аллах Таала насип кылган болсо, бул иреттеги келген умрада сиздерге жаңылык катары айта турган болсок, мына адамдарды көрүп атасыңыздар. Биз таравих намазынан кийин эхрам байлап келдик. Эң эл азайып турган учур. Эң эл аз учур ушул. Караңыздар. Өтө аз учур деген өтө көп болуп турат. Дээрлик миллиондогон адам азыр жүрөт. Теги Сафа Марвада жүрүшөт, бул жакта жүрүшөт. Элдин көптүгүн көрүп биз аябай курсан болдук. Анткени мындай көп мусулмандар көп болуп таваф кылган көп жылдар бою бул элек болчу да. Пандемия себептүү аралыктар ачык кармап, көп мамлекеттерге тыюу салып, келгенге чектөөлөр бар эле. Кудайга шүгүр чектөөлөр бардыгы алынды. Бардык дүйнө жүзүнө чектөөлөр жок азырчы. Бардык мамлекеттен келип умра кылышат. Ошондуктан эл аябай көп келди. Айрыкча Рамазан айында көп келди. Анан неге Рамазан айында көп келди дегенде, Рамазан айында сооп көп. Ошондуктан Рамазанда эл аябай көп болуп келди. Бардыгы ажылык кылганга барабар соопко ээ болоюн деп умрага келип отурат. Чынында мусулмандар сооптун дагы сезонун издеп Рамазанда келгендиги аябай бизди курсан кылат. Кыргызстандан сиздерге мындай сүйүнүч катары айтайлы. Акыркы 10 күндө күн сайын Оштун өзүнөн 3 самолет учуп атты. Бишкектен 2 самолет учуп атты. Тагыраак айтканда күн сайын 5 самолет бул жака учуп келип атты. Бул да болсо биздин элдин бисмиллахи Аллаху акбар, бисмиллахи Аллаху акбар. Сооптун кадырына, ибадаттын кадырына жеткендигинен кабар берет. Биздин элибиз кайсыл жерде сооп көбүрөөк, кайсыл жерде аткаруу шариатка төп келет, кайсыл нерсени аткаруу зарыл экендигин анык билип калды десек болот. Ошондуктан биздин элибиз Аллах буйруган жака акчаласын сарптап, Аллах буйруган жака убактысын сарптап, Аллах буйруган жака күчүн жумшап келатат. Аллах Таала ыраазы болсун. Болбосо тойлорго, аштарга, жосу мандан бир оюн зоокторго эле саптап жүргөн эл бүгүнкү күнү Аллахтын үйүн зыяратканга, Аллахтын жолуна акча сарптаганга үйрөнүштү. Анан дагы бир баса белгилей турган нерсе, биздин элибиз, ал элибизден айланып кетсек болот, өтө ток эл. Себеби бул жерде дүйнө элинин, дүйнө жүзүнүн бардыгы келет, бардыгын көрөбүз. Ар бир элдин менталитетин, салтын, мүнөзүн көрөбүз. Биздин эл алхамдулилlah аябай ток, жүткүнбөгөн. Балким кээ бир адамдар үчүн биздин өзүбүздүн эл жакпашы мүмкүн, бирок биз мактанып айтабыз, биздин эл алхамдулилlah. Эми албетте бардыгы эмес, арасынан кой чологу менен жүз деп коет. Чологтору деле бар, бирок негизи көпчүлүк алхамдулилlah ток эл. Биз мурда 2019 Рамазан айында келген жамаатыбыздын арасынан мен ифтарлык берем деп кезекке туруп ифтар кылышкан. Рамазан айы ичи ифтарды биздин жамааттын ичинде адамдар 5-6 адам кезектешип туруп берген.
азыр дагы ушундай болуп атат. Биздин эл кайрымдуулукка көп басым жасагандыгын сезип атабыз. Ифтарды мен берем деп кезектешип, мисалы умра жетекчи бизге мынанча күнгө кезек алып кой, биз озаштырабыз. Мынандай иштер болсо айт, биз мындай кылабыз. Андан сырткары баягы бирден экиден айткандар көп. Мисалы мен Куран алып, ушул Ал-Харам мечитине коюп коюн. Куран китеп алып Кыргызстанга алып барып мечиттерге коюн. Да ушундай бир жакшылык иштерди сурап жүргөндөр көп. Бул да болсо элди аябай бизди курсан кылат экен. Биздин эл ахирети үчүн аябай талпынып аракет кылып аткандыгын көрүп аябай курсан болуп атабыз. Чындыгында Аллахтын буйругуна карай шашкан элди көрсөң курсан болот экенсиң. Бул дагы болсо имандын бир учкуну, Аллах Тааланын айткан буйругун аткаруусу. Анткени Аллах Таала Куранда айткан: "Фастабикул хайрат", жакшылык иштерде жарыш кыла деген. Жакшылык иште чындыгында жарышып атат. Ал эми бул жакшылык иштерде жарыша албагандар артта калуудасыздар. Аллах Таала айткан жарыш кыла деген. Келиңиздер жарышайлы. Аллах Тааланын буйругун аткарууда, жакшылык иштерде, сооптуу иштерде жарышайлы. Аллах Таала Куранда айткан: "Тааван алал бирри ва тақва ва ла тааван алал исми вал удван". Силер жакшылык иштерде жана сооптуу иштерде жарыш бири-бириңерге жардам бергиле, жана күнөө иштерде жана душманчылыкта бири-бириңерге жардам бербегиле деген. Келиңиздер күнөө иштерде жардам бербейли. Музыка коюуга, той кылууга, оюн зоого өткөргөнгө жардам бербеңиздер. Душманчылыкка, чагымчылыкка жардам бербеңиздер. Ал эми тескерисинче Аллах буйругандай жакшылык иштерде Аллахтан коркууга бири-бириңерге жардам бериңиздер. Бул жардам берүү Аллах Тааланын буйругу. Ошол жардамдын бири-бириңерге болгон жакшылыктарда жардам берүү сиздердин ыйманыңыздардын күчтүү экендигин далилдейт. Эч болбосо мына көрүп аткан видеону башкаларга бөлүшүп коюу дагы жакшылык иштерде жардам берүү болот. Мусулман адамдарды могул жерде көптүгүн көрүп, ушул жерде ибадат кылып аткандарын көрүп башкаларга жеткирип коюу дагы бул жакшылык иштерге жардам берүү болот. Реклама деп коет го. Кана мусулмандардын ибадатын реклама кылыңыздар. Бул дагы болсо сиздердин даават болуп эсептелинет. Анткени караңыздар, мына мечитте бир моментте 2 миллион адам намаз окуйт. Азыркы Рамазанда ушунда 2 миллион үстү намаз окуйт. Эми караңыздар, намаз башталганда Аллах насип кылса ошол жерге тартканга аракет кылат. Абдусамат шейх. 2 миллион адам бирөө нар жакка, бирөө бер жакка басып келатат, бирөө Сафа Марвага кирет, бирөө кирип келатат, бирөө чыгып келатат. Бирок намаз убагы келгенде такбир айтылат. Истау түздөнгүлө дегенде бардыгы түздөнүп сапка турушат. Мындай нерсе эч бир динде дагы, эч бир закондо дагы жок. Жер бетинен таба албайсыздар. Бир гана бул мусулмандардын мечитинде гана болуп дагы дүйнө жүзүндө бир гана Ал-Харам мечитинде гана табасыздар. 2 миллион адам бир жерде чогулуп, бир буйрук менен топтолуп, сапка туруп, бирдей намаз окуганда. Бисмиллахи Аллаху акбар. Муну көрүп канчалаган адамдар динди такыр түшүнбөгөндөр, мусулман болуп болгондор бар. Себеби 2 миллион адам эмес, 2000 адамды бир башкаруу, мияка тур, бияка отур деш. Өтө кыйын. А бирок жалпы элдин максаты бир, Аллахка моюн сунуу болгондуктан Аллах Таала буйруп койгон буйрук менен бир күндө 5 маал ушинтип токтойт. 5 маал намазга тизилет. Имам айткан буйрук менен намаз окуйт, кана ошон менен тарап кетет. Дүйнө жүзүнө эле келип тур, бардыгы бир кыл ибадат кылат. Бардыгы Кабаны 7 жыл айланып, биз сыяктуучу. Нар жакка барып, Сафа Марвага өтүп, ибадат аткарат. Булардын бардыгы бир түрдүү ишти аткарылат. Ал эмне десе, Аллах Таала буйругандыгы үчүн. Биздин динибиз бир, бизге динди жеткирген пайгамбарыбыз бир. Ошону буйруган Аллах Таала өзү жалгыз буйругандыктан элдин агымы, элдин түшүнүгү, элдин аткарга турган иши бирдей болуп атат. Эми сөздү улай кете турган болсок, дээрлик биз тавафыбызды бүтөйүн деп калдык. Тавафыбыз бүткөндөн кийин, биз жана биринчи айткандай эле, акыркы Хажар Асвадтан өткөндөн кийин, Кара таштан өткөндөн кийин, акыркы 7-чибиз бүтөт. Анан нар жак бир аз өтүп, Маккам Ибрахимдин аркасында 2 рекет намаз окугандан кийин, мунул жака, Илал Мас'a деген жакы, То Масса деп жазып турат англисче. Ушул жакка кирилет. Бул жак Сафа жана Марвага өтүп кете турган жол. Ушул жактан өтүп туруп, нар жагына барып Сафа жана Марва жакка өтүлөт.
Сафа Марвада ибадат аткаруу эменин умра амалынын 3-чү фарызы. Умра амалынын 4-чү фарызы ал чач кырктыруу. Биз азыр жана сөздү эле кайталап кетели. Умра амалынын 2-чи фарызын аткарып атабыз. 2-чи фарызы таваф кылыш. 1-чи фарызы ихрам болгон. 2-чи фарызы таваф, 3-чү фарызы ол жерде то маса деген англисче жазылуу. Арабча иля маса деген жерден кирип туруп, жолдон өтүп барып, Сафа жана Марва жакка өтүп, ал жерде 7 жол жүгүрөбүз. Насип кылса ал жерде дагы видео кайрылуу менен силерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бул 3-чү фарызы бүтөт, 4-чү фарызы чач кырктыруу. Аны гостиницага барып деле кырктырсак болот. Чач кырктыргандан кийин эркек кишилер чачты кырдырып алуу бул пайгамбарыбыз дуа кылган сүннөт амалдарынан эң сооптусу. Пайгамбарыбыз айткан: "Рахималлаху мухалликин, рахималлаху мухалликин, рахималлаху мухалликин" 3 жолу дуа кылган. Чачын баягы эмеден чыккандан кийин, эхрамдан чыкканда кырдыргандарга Аллах Таала ырайым кылсын, чачын кырдыргандарга Аллах ырайым кылсын деген умрада эхрамдан чыгып атканда. 4-чүсүндө рахималлаху мукассирин, чачын кырдыргандарга Аллах ырайым кылсын деп 4-чүсүндө дуа кылган. Ушул 3 дуа чачын кырдыргандарга дуа болгон. Ошондон эркек кишилер кырдырыш керек. Соо көбүрөөк. Ал эми кыркып койсо дагы уруксат. Пайгамбар ага да уруксат берген. Анан аял кишилер болсо кыркат. Аял кишилер чачын кырдырганга болбойт, жада калса кичинекей маалында делечи. Чачынын эң учунан 3,50 же 4,50 кыркып койсо, ошол жетиштүү болот, эхрамдан чыккан болуп эсептелинет. Аллах Таала барыңыздардын өмүрүңүзгө тынчылык жана береке берсин. Кылган ибадаттарыңыздарды кабыл кылсын. Окуган таравих намазыңыздарды, туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Ооз ачтырып ифтар берип аткандарга Аллах Таала берген ифтарыңыздарды Аллах Таала кабыл кылсын. Биздин катарыбызда умра кылып жүргөндөргө Аллах Таала умраларын кабыл кылсын. Деги биздин элибиз кыргызстандыктар же болсо бүткүл дүйнө мусулмандардын баардыгына Аллах Таала үйлесине тынчылык жана береке берсин. Ар дайым жакшылык иштерде биригип жүрүүнү насип кылсын. Мына бул дүйнөдө бир жерге топтолуп ибадат кылып аткандай эле бейиште дагы бирге топтолууну баардыгына насип кылсын. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, Allahu akbar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Biz umra amalın көрсөтүүнү улантабыз. Азыр биз Кабанын алдында 7 рет таваф кылып, 7 жол айланып бүткөндөн кийин мынау Макам Ибрахим алейхисаламдын кадам изи түшкөн орундун артында элдер менен кошуп 2 рекет намаз окуду. Бул 2 рекет кылынган намаз таваф бүткөндөн кийин 7 жол 2 рекет намаз окуу сүннөт амалдардан. Мына ушуну Аллах насип кылган экен. 2 рекет намазды окудук. Эми умранын кийинки амалына карап өтөбүз. Ал Сафа жана Марва тоосунун арасында чуркаганда. Сафа Марвага өтүш. Касыраак кылып. Шейхти өткөрүп коюш. Мына бул то Мас'a деген, Илал Мас'a деген жака кирилет. Ушуну көп эстеп калыңыздар, урматтуу умрачылар. Унутуп калбастан Кабаны 7 рет айлангандан кийин умранын 2-чи фарзы гана бүттү. 3-чү фарзын өтүш үчүн ушул жазууга карап келесиздер. То Мас'a деп кирип, бул Сафа жана Марвага өтүп кете турган ход орусчасы, кыргызчасы ошол жака өтүп кете турган жол. Мына ушинтип эл менен келебиз. Өзү мына оң кол тарапка кетиш керек. Бирок эл көптүгүнө байланыштуу тосулуп койгон бул 1-чи ташка чыккан жер. Биз азыр менимче 3-чү ташка карап көтөрүлөбүз, ошондуктан мына бул жол менен кетип атабыз. Бул жерде өзүңүздөр жоготпойсуздар. Адашпайсыздар негизиче. Ушул жерде эле биз сыяктуу адамдар ибадат кылышат. Өзүңүздөрдү кыжаат кылбай, главный ушул Сафа Марвага өтүп кетип аткан жерди гана билсеңиздер болду.
ар жерге мындай белги катары стрелка коюп жебесин көрсөтүп ал маса же болсом то маса деген жазуулар бар англисчечи. Азыр биз Сафа жана Марва жака дээрлик өтүп калдык. Экинчи этажга чыгабыз. Мына Сафа Марванын подвалы булчу. Тагы айтканда подвалный этажы Сафа Марванын кошулу. Бирок азыр бул жерде биз ибадат аткарбайбыз Сафа Марваны. Бизди мол багыт менен алып барып эл менен эстакада көпүрөсү менен эскалат өзү кыймыл менен аракет кылган эскалатор менен биз өйдөгө карап жылабыз. Сафа жана Марвага барып биз Сафа жактан баштап Марва жактан бүтө турган кылып бул амалды аткарабыз. Аллах Таала Куранда инна сафа вал марвата мин шааирилла, чындыгында Сафа жана Марва да жүрүү Аллахтын бизге коюп берген ибадат орду деп Аллах Таала Куранда айткан. Сафа Марва өрөнү бул жерде жүгүрүү эмне үчүн Аллах Таала бизге ибадат кылып берди? Анткени Аллах Таалага эң сүйүктүү болгон пендеси аял Хажар энебиз Аллахтын сыноосунан өтүп, ошол Сафа жана Марвада суу издеп чуркаган, бирок бир дагы Аллахтан наразылык калтырбастан, балким жашоо үчүн күрөштөп, баласы Исмаилга суу издеп, өзүнө суу издеп жүгүргөн ордун Аллах Таала кабыл кылган экен. Бүткүл мусулмандар үчүн, кыяматка чейин келе турган мусулмандар үчүн ушул Хажар энебиздин баскан изин ибадат кылып берген. Ошондон Аллах Таала Куранда айткан: "Инна сафа вал марвата мин шаирилла". Чындыгында Сафа жана Марва Аллах Тааланын бизге белгилеп берген ибадат орду. Бул жерде жүгүрүш умра амалында фарз, ал эми ажылык амалында бул важип. Көпчүлүк адаштырат. Өткөндө бир сабагыбызда умранын 4 фарзы бар. Биринчиси эхрамга кириш, экинчиси Кабаны айланыш, үчүнчүсү Сафа Марвада жүгүрүш, төртүнчүсү чач кырктыруу десек, андай эмес. Алар важипко чач кырктырыш менен Сафа Марвада жүгүрүү деп ажылыктагы амалды адаштырат. Ылдыйраак кылыңыз. Жүрүң, бияка өтөлүп, бияк эмерак экен, бошураак экен. Ал айтып аткан адамдар мындай кылыңыздар, ажылык учурунда сиздер айткандай чач кырктыруу Сафа Марвада жүгүрүш важип. Ажылык учурунда ажылыктын 3 эле фарзы бар. Биринчиси эхрам, экинчиси Кабаны 7 жолу айланыш, айт күндөрү. Үчүнчүсү Арафат соосунда барып, Арафат чегинде барып туруш, бул 3 эле фарзы бар. Ал эми умрада такыр башка, умра башка амал, ажылык башка амал. Умрада 4 фарзы бар, эхрам, ажылык сыяктуу эле. Экинчи фарзы Сафа Марвада жүгүрүш, үчүнчү фарзы астагфирулла, экинчи фарзы Кабанын тегерегинде айланыш, үчүнчү фарзы Сафа Марвада жүгүрүш, төртүнчү фарзы чач кырктыруу. Ошол менен 4 фарзы бүтөт. Азыр биз үчүнчү фарзына карай жол алдык. Сафа жана Марва жакка карап басуу. Адамдын көптүгү, адамды курсан кылат, адамдын көптүгү себептүү биз эң үстүнкү кабатка көтөрүлүп баратабыз. Азыр саат дээрлик 2-ден өттү. Саарлык болушуна 2 саат калды. Ороза айы, Рамазан айынын 20-сы 1443 хижри жыл. Ал эми число менен 20-апрель 2022 жыл Мекке шаары. Ал-Харам мечити. Кабанын жанында таваф кылгандан кийин Сафа жана Марва жака өтүп аткан жолдо баратабыз. Баса белгилей кете турган нерсе, умра амалы башынан аягына чейин баарын эсептеп келсек, баскан орду 6 же 7 километр басылат. Ар бир келген умрачы
ажылыкка кылган адам ушунчалык аралыкты басып өтөт. Азыр биз 3-чү кабатка чыктык. Сафа жана Марванын 3-чү кабаты. Билесиздер, илгери пайгамбардын убагында бир эле этаж болгон. Эл аз эле айланган. Азыр эл көбөйгөн сайын курулуштарды кылып 3 этажга бөлүп койду. 3 этаж ичинде айланып, элдер кеңири кысылышпастан Сафа Марвада жүгүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жердин аралыгы аябай алыс. Сафадан Марвага чейин 700 метр же 600 метрди түзөт. Азыр биз Сафа жана Марванын те ортосунан чыктык. Азыр Сафа жакка карап баратабыз. Ибадатыбыз Сафа жактан башталат. Ар бир этажда мына ушунчадан адам бар. Дээрлик ушунча адам бар. Бардыгы умра амалын аткарып жүргөндөр. Аллах Таала бул адамдардын, бул мусулман бир туугандардын кылган умрасын кабыл кылсын. Кандай жакшы максаттарда кылган дуалары болсо, дуаларын Аллах Таала кабыл кылсын. Анан баса белгилей кете турган нерсе тавафта, Сафа Марва аралыгында басууда, чуркай турган жерде чуркоодо жөө баскан менен коляскага отуруп, же болбосо мындай отура турган электромобиль деп коет. Ушул электр арабаларда отуруп жүргөндөн соо бирдей. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям дагы төөнүн үстүндө жүрүп дагы умраны аткарган. Төө менен таваф кылып, төө менен Сафа Марвада жүргөн күндөрү болгон. Жөө да кылган, төө менен да кылган. Ошондуктан кээде буту чарчап калып, же жаштын улуулугуна байланыштуу арабага отуруп, ананда кетип аткандай арабада отуруп умра кылгандар болсо, эч кызыгат болбосун, соо бирдей иншалла. Азыр биз ибадатыбыз Сафа Марвадагы жүгүрүүбүз башталып элек. Эми биз барып, насип болсо, Сафага барганда башталабыз. Ушул жерде жүгүрөт да. Сафа Марвада мына жашыл чыракка келген учурда бул жерде эркек кишилер жүгүрөт. Мына жерде кетип адамдар жүгүрүшөт. Чырак башталгандан баштап бүткөнгө чейин. Жашыл чырак башталгандан баштап, жашыл чырак бүткөнгө чейин. Ушул жерде эмнеге жүгүрүлөт дегенде, Хажар эне ушул жерде жүгүргөн. Башка жерде жүгүргөн эмес. Эмнеге башка жерде жүгүргөн эмес, ушул чекте жүгүргөн десе, ушул чек тегиздик болгон. Ошол доордочу. Ал эми калган жак мындай бир аз бийиктик болуп, тоого карай баскан бийиктик болгондагы жүгүргөнгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал жерде баскан. Азыр эми ал жерлер тегизделип, түздөлүп, баары эле тегиз болуп калган. Бирок ошондой болсо дагы ал жер тоо болуп басылбаган жер болгондагы жүгүрбөгөн жер болуп туруп, ал жерде жүгүрүлбөйт. Мына жашыл чырактын тушу гана ошол убакта тегиздик болуп, Хажар эне жүгүргөн, биз дагы ошол жерде жүгүрөбүз. Мына азыр биз уже тоонун дээрлик эме жагына өттүк. Тоо болгондуктан бул жерде жөн гана басылат. Азыр Сафа жана Марва дөңсөсү кыркылып, бир гана башы гана калган, бир чети гана калган дээрликчи. Калган бардыгы оңдоп түзөлөр менен кыркылып, тоолор башка жакка ташып кетилген таштарчы. Азыр Сафа жакка келдик. Сафага дээрлик бир 10-15 метр калдык. Ушул жерден биринчи ибадаттын башталышы ошол. Неге биз Сафадан баштап Марвага карап барабыз? Чыгып туруп жакыныраак экен. Марвадан Сафага карап барсак болбойбу деген суроолор болсо, жок, андай болбойт. Пайгамбарыбыздан ушул суроо берилген. Кайсы жагынан баштайбыз? Сафадан Марвага карап барсабыз же Марвадан Сафага карап жүрөбүз дегенде, кайсы жагынан баштайбыз дегенде, ибда ма бада Аллах Таала айтып баштаган жактан башта деген. Аллах Таала Куранда инна Сафа вал Марва, чындыгында Сафа жана Марва да биринчи Сафаны эскерип айткан. Ошондуктан Сафадан баштайбыз. Астагфируллах. Адаштырабыз дайым. Тура эле экен. Сафа жактан баштайбыз. Мына Сафа тоосу, мына тегеректеп турган жерде Сафанын тоонун тушу. Мындай ылдыйдан карай турган болсок, Сафанын башы көрүнөт мына жерден, мындай куруктанчы. Бул жерде кылына турган амал биринчи бисмиллада башталганда
Азыр мына дуал тосулуп турган үчүн көрүнбөйт. Каба жакка карап, Каба ушул жерден көрүнөт. Сафадан Каба жакты карап туруп, мына дуалар окулат. Инна сафа вал марвата мин шааириллах, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва ху аля кулли шайин кадир деген дуаны окуп туруп, анан улай кетебиз. Бир аз туруп, Аллахка дуа кылып башталат. Анан жолду улай баса бердик. Ибадатыбыз ушул жерден башталды. Анан бул Сафадан Марва жакка мынандай круг бир айланып өтүп атабыз нар жаккачы. Наркы жак менен Марва жакка карап жөнөйбүз иншалла. Элдин аябай көптүгүнөн курсан болобуз. Жана ушул жерде баса беле кете турган биздин Айжылдыз фирмасы менен келген умурачыларыбыз да карабызда жүрөт. Мына сумкасынан, эмблемасынан таанысак болот. Эхрамда бардыгы бирдей кийимде, бирок сумкаларынан таанылып калынат. Biz дээрлик Сафадан Марвага карап бурулдук, жол алдык. Бирок дагы деле Сафада турабыз. Бул четтен баштап биз азыр Марва жакка карап жүздөндүк, багыт алдык, жөнөдүк. Сафадан Марвага чейин менин эсебим боюнча 700 метр. 1 километрге жетпейт, 700 метр. Bir барышы жетишкени 1 эсептелинет. Бери кайтканы 2, кайра барганы 3, дагы бери кайтканы 4, кайра барганы 5, бери кайтканы 6, анан кайра нары барганы 7 болот. Ошо Марвага барып жеткенде 7 болуп бүтөт дагы. Ошол Марвадан бүтөт ибадаттар. Марвадан наракка чыгып кете турган эшиги бар. Чыгып ошол жерден ибадаттар аягына дээрлик чыгат. Бул Ал-Харам мечитине бир гана ибадат кылат, чач кырып туруу. Чач кырып туруу каалаган жерде алса болот. Ушул жерде дагы ошол Марва жакта алса болот, же чыгып барып гостиницага барып деле алдырса болот иншалла. Biz азыр Марва жакка карап баратабыз. Аралыгы 700 метр болгон аралык. Эң узак жер ушул. Көпчүлүк биздин туугандарыбыз атасын, же апасын, же чоң энесин жөнөткөндө сөзсүз түрдө өзүнө шерик болуп келгени жакшы. Себеби жашы картаңдар көп баскандан кыйналат. Ушул жер эң узагы ушул. Көп айланганда буту талып баскандан кыйналган болсо, мынандай кылып арабага салып алып түртүп алат. Бул жерде арабага салгандардын бардыгы баса албаган майыптар же бир оорулуулар эмес. Кадыресе биз катары эле басат, бирок көп баскандан кыйналгандарды салып алып, чарчагандарды ушинтип Сафа Марвада айлантырат. Кээде мындай болот. Булар акча платныйбы? Мынау жок, мынаулар платныйлар. Дагы бир жашыл цветтеги жилет кийгендер булар бесплатный таркатып турат. Дээрлик биз мына жүгүрө турган эсэсалатына жинирсе, биз жашыл чыракка келдик. Бул жерде жүгүрүш эркек кишилер үчүн сүннөт эсептелинип, аял кишилер жөн эле жай гана басат, эркек кишилер жорго жүгүрүш, же болбосо балбан жүгүрүш десек болот. Ушинтип чуркайбыз. Ажар эне чуркагандыгы себептен Аллах Таала бизди чуркоону милдеттендирген. Анан жашыл чырак бүткөндөн кийин биз иншалла жай басып атабыз. Анан арада мындай замзам суулары коюлган. Замзам суусу өзү Сафа жана Марванын ортосунда чыккан. Азыр сиздер менен бирге Сафа жана Марванын ортосундагы замзам мурун чыккан орундан иншалла замзам ичебиз. Иншалла биздин экранда көрүп турган адамдарга дагы иншалла замзамды чок ичүүнү насип кылсын. Чок ичебиз азыр. Бул жерде умрага келгендин артыкчылыктарынан бирөөсү замзамга той ичесиң. Кааласаң 10 литрди ичсең болот турабы. Эч ким чектебейт, эч ким той дебейт. Мына бул орун Сафа жана Марванын ортосунда. Ушул чек замзам суусу чыккан жер деп атасак болот. Азыр эми замзамды атайын бир жерге идишке топтоп Ал-Харам мечитинин бүткүл жагына тараткан. Бирок негизги орду ушул жерде. Бисмилlah. Мындай бир жол иштете турган кружкаларды атайын даярдаган.
башка бир адам экинчи адамга бир оору же башка нерсеси жукпашын эhtiyаттык менен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Замзам суусу тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким кандай максатты ичкен болсо, ошого жараша кылып берет деген. Ким чаңкап ичкен болсо чаңкоосун кандырат, ким оору болуп ичкен болсо оорусуна шифа берет, кимде ким курсак ачып ичкен болсо курсагын тойгозот деген. Мындай курсак тойгозо турган суу эч жерде жок. Муну биз 1000 жолу көрүп болдук десек болот. Бисмиллах. Бисмиллах. لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Неге туруп ичип атасың деген суроо келиши мүмкүн. Замзам суусун туруп ичилет. Анан сиздердин могул назарыңыздарды могул жазууга каратам. Жазуу биринчиси маул замзам лишурб. Ичүү үчүн замзам суусу деп арабча жазылып турат. Астында англисче замзамды жазып койгон. Анан онун астына фарсча жазып койгон замзам качани деп жазып койгон. Ичиш үчүн замзам деген деп которулат кыргызча. Алхамдулилlah. Жака неме коесузбу? Замзам суусун ичип бүткөндөн кийин идиштерди монтуп таштандыга ташталат. Бул идиштер бир эле жолу ичилет. Эң чоң гигиена ушул жерде сакталат. Мусулмандардын цивилизациясы, мусулмандардын өнүгүүсү ушул жерден десек болот. Негизи эң тартиптүү эл мусулмандар. Ар түрдүү бай дин душмандары мусулмандардын кемчиликтерин издеп эле жүрөт го. Бирок карасаңыздар, мусулмандардын майрамы болгон 2 айтта эч бир мусул калбайт. Мусулмандардын майрамы болгон 2 айтта эч бир капа болгон адам, өзүн кемсиз сезген адам болбойт. Себеби ал убактарда Курбан айтта эт таркатылып, кедейлер курсан, байлар ошону бергенде курсан. Орозо айтта садака фитр, орозо айттын садакасы берилип, бири-бирине конокко чакырылгандыктан бай кедей да бардыгы курсан. Жана ал жерде мусулмандарда имататул адани тарикка ва садака. Мусулмандарга тоскоол боло турган жолдогу нерселерди алып салышта садака деген хадиске амал кылып кээ-бирки мусурларды алып койгондуктан бул мусулмандардын майрамы дайым тынч, таза өтөт. Ал эми башка жактан келген майрам эмес нерсени майрам кылгандар, мисалы бизде жаңы жыл же болбосо андан башка нерселер, эртеси карасаң бүткүл ошол тазалыкты иштеген ишканадагылар үчүн бир оорчулук деп десек болот, кыйынчылыкта алып турат. Ал эми мусулмандардын ибадаты караңыздар. Миллиондор топтолгон эл ушул жерде Аксаналла илейкум. Миллиондор топтолгон адамдар мусулмандар таптаза. Албетте бул мечит кызматкерлери буну тазалайт. Аллах Таала разы болсун. Алар Аллах Тааланын айткан буйругуна амал кылып, Аллах Таала Кур'анда айткан: "Ваттахир байти лит-таифина вал-акифина ва рукка'i суджуд." Менин үйүмдү, ушул Ал-Харам мечитин тазалагын, таваф кылгандар үчүн, этикафка отургандар үчүн жана рүкү сажда кылып намаз окугандар үчүн тазалагын деген буйрук бар. Аллах Таала ушинтип буйруган. Ошол буйрукты аткарып дайым тазалап. Кандай гана бир таштанды пайда болбосун, аны тезинен жоготот. Бирок бир күндө 2 рет, 3 рет тазалап, бир агабыз айткандай, шампунда тазалап турат экен дегенде, ушундай өзүн жыттана турган жыттуу нерселер менен, кошулмалар менен тазалап турат. Ал да болсо Аллах Тааланын буйругун так аткаруу болуп эсептелет. Аллах Таала ушундай бир өкүмдөрдү койгон, бардыгына бир теңдик болгон. Сиздер менен урматтуу мусулман бир туугандар сүйлөшүп, Сафадан Марва жака жетип келдик. Мына бул алдыңыздарда турган жер Марва чеги. Марвага келдик. Дээрлик биз биринчи шакты арабча шафа деп коет, шафты бүтүрдүк. Мына Марвага жеттик. Бирөө кетти. Алдыда 6 ушундай жетүү бар эми. Сафадан Марвага келиш бир. Эми биз мына Марвадан эл менен кошуп бурулуп атабыз. Марвадан Сафага карай багыт алып атабыз. Марвага жетүүбүз 2 болуп эсептелинет. Бул жерде жүрүү
7 жолу жүрүү баса белгилей кетейли. Умра амалында фарз болуп эсептелинет. Умранын фарыздарынын бири. Намаз мисалы бамдат намазы 2 рекет болгон сыяктуу, пешин намазы фарзы 4 рекет болгон сыяктуу эле бул Сафа Марвада жүгүрүү 7 ирет болот. Айтканда 7 шафа болот. Айтканда орусча 7 шак болот. 1 71, кайтыш 2 болот. Азыр биз Сафадан Марвага келдик, могул жак мененчи. Азыр кайтканда бул жак менен Марвадан Сафага карап жөнөдүк. Азыр жетсек 2 болот эсептелет. Астыңкы кабаттарда жүргөндөр болсо байкашат, ал жерде бираз Сафага жеткенде бираз бийиктик, Марвага жеткенде бираз бийиктик бар. Ал эми биз 3-чү этажда айлангандыктан, 3-чү этажда болгондуктан бардыгы тегиздик, 3-чү кабат. Тегиздикте гана айланып атабыз. Анан мындай электромобиль дагы бар, эгер буту чарчагандар акча төлөп туруп 57 реалдан мындай электромобильге дагы отуруп жүрсө болот, адамдар айдап кетип аткан сыяктуу. Ал арада жөн арабага түртүп алса да, кыскасы бүткүл ыңгайлыкты түзгөн, ар ким күчү жеткенине жараша, же болбосо каалоосуна жараша ушул амалды ишке ашырса болот. Анан ушул ибадат арасында силерге бир сөздү айта кетели. Эл өзүндө элек жок деп, ыйманы толук элек, же болбосо динди толук түшүнө элек, же болбосо такыр эле динге каршы адамдардан ушундай сөздөр көп чыгат. Умрага, ажылыкка кетирген акчадан көрө, онон көрө башка ишти, сооптуу ишти кылып койсо бойбу, кедейлерге акча берип койсо бойбу, жөн эле барып арабтарды байытып келип атат, башка кылып атат деп терс ой пикирлерин өз ичинде алып калбастан сыртка чыгарып, башкаларды ынандырганга аракет кыла берет да. Мындай сөздөргө айта турган нерсе, Аллах Таала эмнени айтса, ошону мусулмандар кылат. Ал сөздү айтабы, айтпайбы айырмасы жок. Албетте, ошол эле адамдар элдер ысраф кылып ресторанда той берип атса, элдер ысраф кылып деги бир Аллах Таалага каршы келген ыр музыкаларды ырдап аткан адамдарга акча каржылап атса, бузукулук таркатып атса, бир кумар оюндар ойнола турган бир жерлерди курулуп атса, айтпайт аны. Акчасын бияка сарптабайбы, кедейлерге бербейби деп айтпайт. Айта албайт. Шайтан ичиндеги шайтан айттырбайт да. Качан алар Аллах буйругандагы ибадатка келгенде убактысын, күчүн, акчасын сарптап, Аллахтын үйүн зыярат кылып, атимул хаджа вал умрата лиллах, умра жана ажылыкты аткаргыла деген буйрукту аткарып атканда ушундай каршы пикирлерди айтат. Анткени шайтан бир гана жиндерден болбойт, адамдардан дагы болот. Минал джиннати ван нас деп айткан болот. Бул адамдардан болгон шайтандардын сөзү. Андай сөздөргө көңүл бөлбөй эле коюш керек. Албетте мусулмандар кедейлерге дагы жардам берет, муну кылат. Мусулмандар жолдо оңдойт. Ошол эле малда мусулмандар келип өзүнүн умра амалдарын, ажылык амалдарын аткарат. Бул дагы осы адам өзүнө өзү сарптаган садакасы болуп эсептелет. Аллах үчүн сарпталбаган акчаны каяка сакталат? Адам өзүнө иштетпесе акчасын, ушинтип ибадат үчүн. Ал акчаны тапканы каяка да иштетмек ал. Жана дагы бир нече шектер бар. Аны биз баса белгилей кетебиз. Азыр биз Сафа Марва аралыгындагы Марвадан Сафага карай багыт алып келатабыз. Дагы жашыл чырактын тушуна жеттик. Бул жерде эркек кишилер талбан жүгүрүш болуп чуркайбыз. Мына бисмилла Абдусамат шейх менен бирге чуркап келатабыз. Алдыбызда мына мусулман бир туугандарыбыз өзүнүн күчүн көрсөтүп чуркап келатат. Аллах Таала кабыл кылсын. Эркектер чуркайт бул жерде, дорго жүгүрүш, талбан жүгүрүш кылат. Аял кишилер жай баса берет. Аял кишилерге жүгүрүш милдет эмес. Жөн гана басат. Эркек кишилер монтип талбан жүгүрүш кылып, жашыл чырак бүткөн жерде жай басып кетилер. Анан экинчи шек бар, туугандар. Көбүнчө айтат, Аллахтын үйүн зыярат кылып, умрага кел, ажылыкка кел десе, атам бар элек,
Ошон үчүн бизге жол ачыла элек депчи. Атаң бар элек буйрубайт экен дегендей шектер бар да. Андай нерсе жок. Шариатта дагы, биздин салтыбызда да жок. Эми караңыздар. Атам кыл электи кылбайм дей турган болсочу, бул жерде көп нерсе бар да, атабыз кыл элек нерсени. Эл анда атам кыл элек нерсени кылбайм деп туруп, атасы мине элек машинаны минип жүрүшөт. Атам бар элек жерге барбайм деп туруп, Россияга барып жүрөт, атасы бар элек жерге, Америкага барып жүрөт. Саякаттап Дубайга, саякаттап деге Европага, саякаттап бир Гавайи аралдарына, башка бир жактарга кетип калат мисалы. Атасы бар элек, бирок бара берет. Мындай күнөө иштер келгенде, же болбосо исраф иштер келгенде атасына карабай кылынат дагы, сооп иштер келген балда атага караш керек депчи. Ошондуктан эгер атама кийин аткарам десе, минип жүргөн машинаңды таштап, биринчи атаңызга миндириң, анан сиз менен дегендечи. Эми ошол сыяктуу эле ал негизи туура эмес. Умра малына атасы эгер барганга мүмкүнчүлүгү болсо, баласы келип аткарып кое берет, атасы кааласа баласы аткарып коет. Азыр биз Сафага келдик. Сафага келгенде могул жерден кыбла жака карап бурулуп аткарыла турган амал Инна Сафа вал Марвата мин шааириллах, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лаху мулку ва хамду ва хува аля кулли шайин кадир деген дуаларды, жана андан башка дагы дуаларды окуп, Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деп дуа кылабыз дагы. Кайрадан Сафадан Марва жака карап жол алабыз. Аллах Таала биздин ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Биз 3-нчи кабатта болгондуктан Сафа жактан Каба көрүнбөй турат, дуал тосулуп тургандыгы себептен. Негизи Каба жакты карап, көрүнсө көрүнбөсө дуа кылыш бул сүннөт амалдарынан. Кээде умрада жүргөн бир туугандарыбыз ошол жерге келип мен дуа кылбай калыптмын деп кыжаат боло берет. Анчалык кыжаат болбоңуздар. Главный сиздер Сафа жана Марва аралыгында бассаңыздар, фарз аткарылды. Бул аткарылбай калса, соо азыраак болгону менен амалыңыздар толук эле болду. Бир аз гана кемтик, бирок негизде амал толук эле болот. Бирок ушул жерде дуа кылып өтсөңүздөр, сүннөттөрүн дагы, мустахабтарын да толук аткарган болуп эсептелет. Азыр биз Сафадан Марвага карай бурулдук дагы, Марвага карай жөнөдүк. Аллах Таала барыңыздардын кылган ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Аллах Тааланын берген уадасы чын. Кимде ким умра кылган болсо, бул умра кылган адам бай болот, рызкысы берекелүү болот, жана ошондой эле күнөөлөрү аз болот. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, умра адамдан эки нерсени кетирет деген. Биринчиси муктаждыгын кетирет, кедейлигин кетирет. Экинчиси алардын күнөөлөрүн кетирет деген. Башка бир хадисте умра адамдан муктаждыгын, кедейлигин жана күнөөлөрүн кетирет. Куду темир заң басканда темирдин заңын баягы наждак кетирген сыяктуу деген. Ошол себептүү адамдар кимиңиздердин муктаждыгыңыздар болсо, келип умра кылыңыздар. Кимдин экономикалык жактан муктаждыгы болсо, кедейлик жактан болсо, келип умра кылсын. Ошол нерсеси умра себепти чечилет. Кимдин карызы көп болсо, келип умра кылсын. Иншалла карызы чечилет. Умра кылыш рызкынын кем болушуна алып бара турган себептерден эмес, балким рызкынын көп болушуна себеп боло турган нерселер. Аллах Таала барыңыздарга туура түшүнүк жана бекем ыйман, үй бүлөлүк бакыт берсин. Аллах Таала бардын үйлөрүгө тынчтык береке берсин.